Мынасы айтылат, акыл жасап ой бердим деген. Негизи акыл деген орган жок, билесизби? Ооба. Акыл деген орган жок. Бул акыл бул ушу дүйнөгө келип, ар кайсы адамдардын таасиринен же кандайдыр бир китептерден топтоп ошо жашоосунда чогултуп, анан бул бир программное обеспеченияда да ушул дүйнөгө керектүү маалыматтарды топтоп келет да. Бул акыл дененин тучокусу. Бирок денеден тышкары бизде дагы эки чоң башак бар да, бул жан дүйнө, анан жан. Жан дүйнө менен жан башкабы экөө? Ооба да. Бир эле жан эмеспи? Анан адам 99% адам дененин эле акылдын эле деңгээлинде өтүп кетет да. Ошол жан дүйнө чоң катмар, чоң интеллект бар бизде. Ошолорду колдонбой өтүп кетет да. Анан Манаста ушул акыл акылай деп берилет да, акылай. Атасы шорук. Акыл менен жүргөн адам көп адашат да. Түгү шор деп атпайбы, шор. Шорду дейт го. Акыл менен адам жүргөн адам көп эмелерге кабылат да. Көп сыноолорго кабылат. Акыл менен жүргөн адам түпкүсү мындай шор деген бул эме да, туз, катып калган туз. Эме биздин жашыбызда туз, көп ый, көп кандайдыр бир кыйынчылыктарды басып өтөт да, акыл менен жүргөн адам. Только анткени адашат, акыл алдайт. Анткени акыл жасалма нерсе. Акыл ай деп атат. Акыл эмне үчүн ай дегени ошол табияты айга окшош да. Айдын өзүнүн нуру жок да, ал чагылдырган нурду чачырат да жергечи. Бирок таасири күчтүү. Таасири күчтүү денеге. Бирок өзүнүн жарыгы жок. Ал бирөөнүн жарыгы менен жашайт да. Анан бирок ошол жарык сизге керекпи же кереги жокпу? Сиз өзүңүздүн касиетиңизди тааныйсызбы? Тиги кылып атат, тиги миллионер болуп тур, мен миллионер болом. Тиги бизнесмен болуп тур, мен бизнесмен болом. Тиги депутат болуп тур, мен депутат болом деп баягы бир эмелерди ар кайсы жарыктарга умтула берет да.